Кийинки аптада Америка Кошмо Штаттарынын президенти Джо Байден Борбор Азия лидерлерин Нью-Йоркто чогултканы жатат. Борбор Азия башчылары Байден менен өз ара жеке жолугуп келгени менен бир региондун башчылары катары топтоло элек болчу. Андыктан алдыдагы жолугушуунун мааниси да, шааниси да чоң. Эми S5+1 форматындагы саммитке Борбор Азия президенттери четинен чакырыла баштады. Бул саммит Орусияга санкциялар катаалдашып, Батыш Борбор Азия өлкөлөрүн Орусияга санкцияны буйта өтүүгө жардам берүүдө деп шектеп, санкциялар менен коркутуп жаткан учурга туш келүүдө. Алдыдагы саммиттин Борбор Азия, анын ичинде Кыргызстан үчүн мааниси кандай? Байден эмне үчүн аймактын лидерлерин чогултууну чечти? Ал Борбор Азия мамлекеттери менен мамилесин жакшыртып, Орусиянын таасирин солгундаткысы келеби? Буга чейин Борбор Азия лидерлерин коноктогон Си Цзиньпин кантты? Алдыда кенен талдап берем. Атым Айсель, саламатсызбы? Борбор Азия президенттери АКШга барып, Джо Байден менен жолугат. Бул АКШ жана Борбор Азия өлкөлөрүнүн лидерлеринин ортосунда алгачкы саммит. Эксперттердин айтымында АКШ үчүн бул жолугушуу геосаясий жактан жана дүйнөдөгү саясий өзгөрүүлөрдүн фонунда олуттуу кадам болгону турат. Бул саммитке чейин 14-15 сентябрда Борбор Азия президенттеринин Душанбеде консультативдик жолугушуусу өтөт. 19-20 сентябрда өтө турган саммитке чакырууну алгач Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев алган. Forbes журналы Байдендин Өзбек президентине жиберген чакыруу катын жарыялаган. Анда АКШ президенти Шавкат Мирзиёевди Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын жыйынына туш келчү Борбор Азия АКШ форматындагы алгачкы саммитке чакыра турганы жазылган. Ал эми газета УЗ сайты өз булактарына таянып, саммит АКШ тарабынан демилгеленип жатканын ырастаган. Ушундай эле чакыруу Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан менен Түркмөнстан башчыларына да келгени айтылууда. Байдендин атынан Жапаровго чакыруу келгенин Азаттык радиосу Ак үйдөгү ишенимдүү булактарына шилтеме берип жазган. Бирок Садыр Жапаров бул саммитке барабы, жокпу азырынча президенттик администрация үн ката элек. S5+1 саммиттин Борбор Азия, анын ичинде Кыргызстан үчүн мааниси кандай? Анда кайсы маселелер козголот? Саясатталдоочу Эмилбек Жороев 5 мамлекет орток кызыкчылыктагы көйгөйлөрдү, маселелерди макулдашып алышы керек дейт. Албетте, жеке ар бир мамлекеттин өзүнүн кызыкчылыктарын, өзүнүн суроолорун талкуулоого өтө бул форматта мүмкүнчүлүгү аз болот. Бирок регион катары 5 мамлекеттин орток кызыкчылыктарын эгер тактап алышса, анын алдында бул саммиттин алдында өзүбүздүн жетекчилердин саммити болмокчу турат Душанбе шаарында. Ошондон улай могул жолугушууда албетте менимче чоң нерселерди талкуулашса болот. Анын арасында ошол эле Американын Кыргызстан жана бул өрөөнгө болгон, чөлкөмгө болгон мамилесиндеги соода боюнча, инвестициялар боюнча, технологияларды которуу боюнча бул жака ар кандай жааттардагы. Жана албетте бул саясат. Азыр Америка үчүн эң чоң нерсе болчу бул ушул өлкөлөрдүн Орусиянын Украинада болуп аткан согушу өтө кызыктырат болуш керек жана биздин өлкөлөрдүн ал согушка болгон салымы, ал согуш боюнча болгон позициясы маанилүү болот. Ушулардын баарысын эске алып, албетте биздикилер даярдануусу жана бекем нейтралдуу позициясын сактап калуусу жана түшүндүрүп берүүсү менимче эң чоң мааниге ээ. АКШ сенатору Боб Менендес Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровго август айында эле кайрылуу жасап, Орусиянын санкцияларды буйта өтүшүнө Кыргызстан жардам бербесе деген чакырык менен кат жолдогон эле. Ага президент Садыр Жапаров Орусия-Украина маселесинде Кыргызстан нейтралдуу позицияда экенин, азыркы кыргыз бийлиги саясат менен эмес, мамлекеттин экономикасын көтөрүүгө басым жасап жатканын айткан эле. Ал эми казакстандык саясатталдоочу Мухтар Тайжан бул саммиттин Казакстан үчүн маанисин медиа хабка айтып берди. Анын пикиринде Борбор Азия, ОДКБ, Евросоюз уюмдардын мүчөсү болсо деле, ар бир өлкө эгемен мамлекет катары өзгөчө ири, кубаттуу батыш өлкөлөрү менен тыгыз мамиле курса болот. Ал Казакстан мындай карым-катнашка даяр экенин белгиледи. Ошондой эле эксперттин айтымында бул саммитте сөзсүз санкция темасы козголот. Ресей менен Украинанын арасындагы согушту эске алсак, Батыш үчүн, АКШ үчүн, Европа үчүн мына Ресей
қайдан қаруды алып жатыр ма? Бұл мәселе өте маңызды. Қару былай тұрсын, бірақ жалпы Ресейге кім экономикалық көмек көрсетіп жатыр? Ол да өте маңызды нәрсе. Бәріміз көріп отырмыз, бұндай мәлімет шығып жатыр. Қырғызстан арқылы және Қазақстан арқылы Ресейге санкцияланған тауарлар кіріп жатыр деген мәлімдеме шығып жатыр. Ол рас па жоқ па белгісіз. Сол үшін президент Байден бұл мәселені көтереді деп ойлаймын. Ошондо Борбор Азиянан биздин лидерлер кандай позицияны карманышы керек деп ойлойсуз эми? Биздин лидерлерimiz сол халкы-аралык санкцияны тыгыз уктоо керек деп эсептеймин. Айтпесе биздин да элдерimiz осы санкциялардын астында табылуы абден ыктымал. Америкалык дипломат журналы бул саммит менен Вашингтон Украина-Орусия согушунда Киевти колдоо жолдорун издөөнү улантып жатканын жазды. Макаланын автору Кэтрин Путс Борбор Азия мамлекеттери Орусияга көз каранды болгондуктан учурда өтө оор абалда деп эсептейт. Путстун ою боюнча Борбор Азия лидерлери Москва менен мамиленин ыдырашын экономикалык жактан өзүн өзү өлтүрүүгө барабар деп эсептешет. Ал белгилегендей, учурда Борбор Азия экономикалык кыйынчылыктарды башынан кечирип жатат. Эгер АКШ менен Европа регион менен мамилесин тереңдетүү мүмкүнчүлүгүн азыр колдонбосо, алар бул мүмкүнчүлүктөн толугу менен кол жуушу мүмкүн. Ал эми Turkmen News сайты эгер бул саммит ишке ашса, анда АКШнын Борбор Азияга көзү түшүп, ага болгон кызыгуусу байкалаарлык күчөгөнүнүн далили болорун жазды. Акыркы жылы америкалык аткаминерлер Борбор Азияга тынымсыз каттады. Айтсак, АКШнын мамлекеттик катчысынын түштүк жана Борбор Азия боюнча жардамчысы Дональд Лу апрель айында Кыргызстан менен Тажикстанда болду. Дональд Лу Кыргызстанга келген учурунда эки тараптуу кызматташтык жөнүндө келишимди талкуулаган. Ал бул келишимдин үстүнөн активдүү иш жүргүзүлүп жатканын айтканы менен, учурда анын тагдыры дагы эле бүдөмүк. Антеда Кыргызстан менен АКШ ортосундагы мамиле сууган жок. Маселен, USAID АКШнын эл аралык өнүгүү боюнча агенттиги Кыргызстанга акыркы 5 жыл ичинде $188 миллион бөлгөн. Аталган агенттик өлкөнүн билим, саламаттык сактоо, экология, экономика тармактарына колдоо көрсөтүп турат. Ошондой эле Бишкектеги АКШ элчилиги 2023 жылдан тарта Кошмо Штаттарына виза алуу үчүн күткөн убакытты 2 жылдан 60 күнгө азайткан. 8 сентябрда Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Америка Кошмо Штаттарына айрым категориядагы, анын ичинде окууга баргандарга берилген визалардын мөөнөтүн узартуу боюнча сүйлөшүү жүргүзүүнү сунуштаганы белгилүү болду. Эми Байден Борбор Азия президенттери менен жолукса, Орусия менен Кытай сөзсүз кулак төшөйт. Анткени Борбор Азияга буга чейин Кытайда кызыгып, биргелешкен саммит өткөргөн эле. Анда Си Цзиньпин Борбор Азияга $4 миллиард кайтарымсыз каражат бөлгөн. Эксперттер мындай берешендикти аймактагы лидерликти колго алуу катары баалаган. Борбор Азия ансыз да Кытайга карыздары менен жипсиз байланганы белгиленген. Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Түркмөнстан жалпы алган карызды эсептесек, миллиарддаган долларды чапчыйт. Саясат талдоочу Эмилбек Жороевдин айтымында, учурда Америка Борбор Азия өлкөлөрү менен толук кандуу сөз алышуусу зарыл болуп турат. Мындай жолгууга кырдаалдын бышып жеткендигинин бир себеби ошол эле согуш, Украинада болуп аткан согуш жана Американын ушул биздин региондогу өлкөлөр менен толук кандуу бир сөз алышуусу зарыл болуп аткандыгынан кабар берет. Экинчиден, ушундай эле жолугушуу Кытай менен Кытайдын жетекчиси менен болуп өткөндүктөн Америка албетте кызыктар, өзү дагы биздин өлкөгө болгон, биздин регионго болгон мамилесинде четте калып калбоолар үчүн өтө маанилүү. Ошентип Борбор Азия учурда дүйнөлүк 3 державанын кызыкчылыгында калды. Кайсы өлкөгө жүзүн бурса да, калгандарынан экономикалык же коопсуздук жагынан көз каранды. Эмилбек Жороев мындай учурда Борбор Азия өлкөлөрү кайсы бир державанын курмандыгы болуп калбай, кадамды кылдат ташташы керектигин белгиледи. Бир жагынан АКШ болсо, бир жагынан Кытай, дагы бир жагынан кандай акыбалда болор белгисиз, бирок Россия. Ушул чоң өлкөлөрдүн албетте геосаясий жарышы, ал жарыштын алкагында Борбор Азия сыяктуу региондордо дагы өз салмагын артына биз баарыбыз сергек түшүнөт. Мамлекеттер үчүн албетте маселе так ошол алардын тузагына же алардын ортосундагы өз ара жарышында
курмандык болуп калпоо жана өзүбүздүн бизге тиешелүү бизге орток болгон кызыкчылыктарды арттырууга жетишип калуу. 10 жылга жакын убакыттан бери уланып келе жаткан S5+1 форматындагы жолугушуулар жыл сайын өтөт. Буга чейин бул жолугушуулар тышкы иштер министрлеринин деңгээлинде болуп келсе, эми президенттер жолукканы турат. Бул боюнча комментарий жазыңыз, каналга катталыңыз. Атым Асель, аман туруңуз.